Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжинин педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү башталгыч класс адистигинде окуп жаткан студенттер үчүн кезектеги видео сабагыбызды баштайбыз. Окутуучу Кушпакова Рахат Шүкүровна, предмет психология. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ишмердүүлүктүн психологиясы. Сабактын максаты ишмердүүлүктүн психологиясын билишет, ишмердүүлүктүн түрлөрүн аташат жана классификациялашат. Ишмердүүлүктү калыптандыруудагы жөндөмдүүлүк билимдин, көндүмдүн, адаттын психологиялык элементтерин атай алышат. Адам жашоосундагы ишмердүүлүктүн ордун билишет. Күтүлүүчү натыйжалар: ишмердүүлүктү түшүндүрүп бере алса жана ишмердүүлүктүн функциялык компоненттерин билсе, ишмердүүлүктүн түзүлүшүн атай алса жана мисалдар келтирсе, ишмердүүлүктүн түрлөрүн талдап кластер түзө алса, тесттен жообун таба алса. Демек, бүгүн биз ишмердүүлүк боюнча сөз кылмакчыбыз. Ишмердүүлүк боюнча дайыма эле биз өз жашообузда бул термин боюнча таанышпыз. Ал эми ишмердүүлүктүн психологиялык негизи боюнча кененирээк сабагыбызда сөз кылып өтөбүз. Бул теманы баштаардын алдында ишмердүүлүктүн жаратылышына, функциясына жана анын жашоодогу баалуулугуна маани бергенибиз абзел. Ошондой ишмердүүлүк башка психикалык процесстер, абалдар жана инсандык сапаттар менен айкалышып, маселенин чечилишине жакшы шарт түзүлүп, системалашкан логикалык ойлоону жаратат. Демек, ишмердүүлүк бул инсандын жашоо шартын жана мен концепциясын өзүнө камтыган, айлана чөйрөнү таанып билүүгө жана өзгөртүүгө багытталган инсандын активдүүлүгүнүн өзгөчөлөнгөн түрү. Ишмердүүлүктүн процессинде инсан материалдык жана руханий маданияттын предметин жасайт. Ошондой эле өз жоопкерчилигин өзгөртөт, табиятты сактайт жана өнүктүрөт, коомду түзөт. Адамдын ишмердүүлүгү чыгармачыл мүнөзгө ээ. Ишмердүүлүк бир эле адам баласында жашабастан, жаныбарларда, азыркы күндө искусстволук интеллекттерде да сырткы жана ички активдүүлүктүн пайда болушунда негиз түзүп берүүчү булак болуп келет. Жалпысынан адам менен жаныбарлардын ишмердүүлүгүнүн жаралышы бирдей болгону менен, ишмердүүлүктүн өсүп өнүгүшүнө карата алар айырмаланышат. Биз төмөндөгү мисалга токтололу. Мисалы, америкалык изилдөөчүлөр жарыкты пайда кылуучу иш-аракетке карата ишмердүүлүктө пайда болуучу активдүүлүккө сереп салышканда төмөнкү көрүнүштү байкашкан. Үйрөтүлгөн маймыл кызыл жарыкты пайда кылуу үчүн велосипеддин педалин айландырып, белгилүү ишмердүүлүктү жаратмай, ага кызыктырган тамакты беришкен эмес. Маймыл кызыл жарыкты канча көп пайда кылган сайын, аны тамак менен камсыз кылып турушкан. Ошондуктан маймыл педалды айландырууга өтө кызыктар болгон. Маймыл тамакка жетүүнүн башка жолун издеген эмес. Ал эми экинчи учурда ушул экспериментти жаш балага жүргүзүп көрүшкөндө төмөндөгүдөй көрсөткүчтү көрсөткөн. Мында тамактануунун маданиятын көтөрүү менен баланын шарттуу рефлексин тамакты вилка менен сайып, бычак менен кесип жегенге үйрөтүп, белгилүү бир убакытка канчалык көп тез жесе, бала жакшы көргөн тамакты ошончо алдына алып келип турушкан. Убакыт бүтүп калса, тамакты баланын алдынан алып коюшкан. Бала өзү жакшы көргөн тамакты көп жеш үчүн алдындагы буюмду, тоскоолдук жаратып жаткан буюмду кое салып, колу менен тамак жеген өткөн. Мындан байкоого болот, ишмердүүлүктү жаратып жаткан активдүүлүк дайым эле бир эрежеде боло бербестен, өнүгүүнүн динамикасына да байланыштуу боло тургандыгын байкасак болот. Ишмердүүлүктүн функциялык компоненттери төмөндөгүлөрдөн турат. Билим, көндүм, жөндөмдүүлүк. Билим менен ишмердүүлүктү жаратуучу таасир этүү өтө тыгыз байланышта. Билимдер кандай гана формада болбосун, алар адамдын ишмердүүлүгүн башкарып турат. Билимсиз ишмердүүлүктү жаратууга болбойт.
Көндүм ишмердүүлүктүн белгилүү бир иш аракетиндеги эң кичинекей элементтерине чейин дагы аткарууда кездешүүчү көп деңгээлдүү иш аракеттин адатка айланган формасы. Көндүмдүн адатка айланышы адамдын ошол жумушту аткаруудагы чеберчилигин жаратат. Ык жөндөмдүүлүк адам баласына коюлган максатты жогорку квалификациялык иш аракетине жана ык жөндөмдүүлүктү жаратуучу формула болуп эсептелет. Ишмердүүлүк активдүү жана пассивдүү иш аракеттер менен мүнөздөлөт. Активдүү ишмердүүлүк дегенибиз бул адамдарга гана таандык болуп, белгилүү бир максатты канааттандыруу учурундагы жөндөмдүүлүктүн абалын жогорулатып, аткарыла турган жумуш майда бөлүктөргө бөлүнүп аткарылып, ийгиликке жеткен учурду айтабыз. Ал эми пассивдүү ишмердүүлүк жаныбарлар дүйнөсүндө адамдын ан сезимсиз абалында, инстинкттин жүрүм-турум учурунда жашап, бир жактуу гана максат менен канааттандырылат. Ишмердүүлүктүн түрлөрүнө токтололу. Ишмердүүлүк негизинен 3 топко бөлүнөт. Алар коюлган мотивге, эмгектин уюштурулушуна жана аткарылган жумуштун жыйынтыгына жараша айырмаланат. Мотив бардык ишмердүүлүктүн түрүндө бирдей жаралган болсо, эмгектин жыйынтыгы ар башка жыйынтыкталат. Оюн ишмердүүлүгү. Оюн жана эмгек ишмердүүлүгүнө негиз бере турган процесстерди, физикалык жана психикалык кыймылдарды жаратуучу ык жөндөмдүүлүктүн иш аракетин айтабыз. Оюн ишмердүүлүктө жыйынтыктын баасы эки жактуу болот. Коомдук жайда башка, социалдык шартта башка. Оюн балага билимди, көндүмдү, ык жөндөмдүүлүктү жана үйрөнүү адатты жаратуудан сырткары, баланы жетектөөчү болгон чыгармачылык менен ойлоо дагы оюн ишмердүүлүгүн активдештирет. Оюндагы ишмердүүлүк баланын элестетүү процессиндеги психикасын өнүктүрүүдө, логикасын калыптандырып, дүйнөнү көрүүгө мүмкүн болбогон элементтердин фантазия аркылуу таанууга жетиштирет. Ошондой эле баланын акылын өнүктүрө турган оюндарды да эске алышыбыз керек. Бул оюндарга шахмат, шашки, домино, стол үстүндөгү ойнотулуучу оюндар, сюжеттик оюндар, спорттук оюндарды атоого болот. Бул оюндун түрлөрү боюнча жана таасирлери боюнча практикалык сабагыбызда кененирээк токтолобуз. Окуу ишмердүүлүгү бул ошол гана окуп үйрөнүп жаткан иш аракетке таандык болуп, аткарылып жаткан жумушту мүнөздөп жаткан процесс болуп саналат. Эмгек ишмердүүлүгү адам баласынын материалдык жана жан дүйнөлүк маданий керектерин канааттандырууга багытталган психикалык жана физикалык коомдогу иш аракеттин бир формасын айтабыз. Адам баласы өзүнө керектүү маалыматтарды жана предметтерди канааттандыруу багытында кыймыл аракеттерди жасашат. Андай керектиктерге маалыматтарга азык оокаттар, буюм теримдер жана аларга жасаган мамилелер кирет. Ишмердүүлүк, окуу ишмердүүлүгү төмөнкүдөй түшүнүктөр менен коштолот. Үйрөнүү жана окуу ишмердүүлүгү. Үйрөнүү биологиялык мүчөлөрдүн системасындагы жумуш органдарынын иш аракети менен каалаган жумушту аткарууга карата пайда болгон ички психикалык, сырткы физикалык процессти айтабыз. Окуу адамдын жашоосун активдештирет жана бири-бири менен тыгыз байланышкан процесс болуп саналат. Ишмердүүлүктүн түрлөрүнө класстерде карап көрөлү. Ишмердүүлүктүн түрлөрү жогоруда айткандай оюн, окуу, эмгек ишмердүүлүгүнөн турат. Демек, бүгүнкү сабагыбыздан биз ишмердүүлүктүн психологиясы боюнча биле алдык, түрлөрүн атадык жана классификацияладык, жана адам жашоосунда ишмердүүлүктүн ордун билдик. Мультиурок сайтындагы жайгашкан тесттер аркылуу өзүбүздүн билимибизди текшерсек болот. Үйгө тапшырма: студенттин окуу ишмердүүлүгү боюнча эссе жазуу, 6дан тест түзөбүз жана ал эмге жүктөйбүз. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.